Берүү корпорациясы жана Human Apple International эл аралык кайрымдуулук коомунун колдоосу менен Бул баланын аты Нурдин, 6 жашта, Нарын шаарында жашайт. Сыртынан кадимки башка балдардай көрүнгөнү менен, ал жарык дүйнөгө келгенде эле өзгөчө болуп жаралган. Жүрөгү оң жакта, 4 тешиги менен жана кадимки балдардай болуп заара кылбайт. Төрт балам бар. Ошо менин балам жакшылыкка себейт. Балам ой. Мен ата-энем ушинтип ажырашып кетишкен. Арыгым колунда чоңойдум. Бала кезиңизде. Анан колуктума рахмат ошомо. Тиңдей мындай дебей таштап кеткен жок. Жашап атам. Көп эле байкелер жардам берели дейт. Бар эле неме жок, акчасы жок. Жумушун жасап берип коем, битке акча беришет. Балдардын бети колун жууп чай бересиң, анан үй жыйнайсың. Анан баягы эле үйдүн оокаты, анан балдар менен кармашасың. Анан түш болот. Кайра түштө балдарга чай бересиң. Түштөн кийин балдар шалтактап келет, буту колун жууп, кайра эле кечки тамак ошол. Биздики күнүмдүк ошол эле. Кечке кармашканыбыз ошол. Суу ташыйбыз, кер жуйбуз. Бар. Арынын так центринде борборунда жашайбыз. Бул шазына үйдү көрөсүздөр. 4 балам бар. Бул кызым улусу, бул балам кичүүсү. Ошол жана балама жардам сурап аткан балам болсо, экинчиси, анан үчүнчүсү мамамдардыкында. Бул жашап аткан азыр үйүңөр дагы Батир. Бул үй 2 комнаталуу, мындай барачный тамды уже биз Батирге алып жашап атканыбыз 9 жыл болду. Өзүбүздүн үй жокко байланыштуу. Ыйрак Айта жазгыр. Мына бул биздин үй, эми көрөсүздөр азыздар. Келиңиздер. Жазгыр мындай токтоттур артка, биз кирип кетели. Ушул айтып атасыз да, Нурдин төрөлгөндө эле тубаса кемтик болуп төрөлгөн депчи. Кандай көйгөйлөр менен, кайсы кемчиликтер менен төрөлдү? Бул балам өзүнүн экинчиси. Анан бул төрөлгөндө эле жүрөгү оң жакта болуп, 4 тешиги менен төрөлгөн. 4 тешиктен эң чоң тешиги күрө тамырда. 2 тешиги жүрөктө, 1 тешиги өпкөдө. Ошо тешик, 1 тешиги өпкөдө болгондуктан бул бизге окшоп нормальный дем алуучу эмес. Бити, көзүнүн алды, оозтору бүт көгөрүп турчу. Анан бул колдорунун баштарынан бери. Анан бул жүрөк оң жакта болгондуктан бул колуна ошол жоо кеткен. Мына бул кол кичине кыйшып, анан муякта сустав жок, муун жок.
Анан могул бармагын эмеси томугу жок, ошон үчүн бул мындай ойноп турат да. Ошол эми негизи ошол врачтардын айтымы боюнча ошол бул жакшы кан айланбай калып ушундай нерсе болгон да. Анан бул жүрөгү эле эмес, ушул балам төрөлгөндө эле ошол мындай эркек балдардай чочосу менен тийбейт, жан башы менен тийет. 2009-жылы жүрөгүн оңдотуп келгенбиз. Ошол биздин Кыргызстандан спонсор чыкпай, операция дагы бизде болгону менен гарантия жок экен. Анан спонсор болсо бизде ушул нарында мен бир американка аял менен таанышып калгам, Клемента Фредериксон деген. Ошол аял ошол балама көп өзүнүн жардамын аябай жумшады. Ошол Калифорниядан бизге бекер операция таап берди. Жана биздин ошол жака барып келип жашаган күнүбүздөн 3 ай жүрдүк. Ошол күндөн баштап биздин ичип жегенибиз бүтүбүз каржылап бүт ошол аял алып жүрдү. Бекер операцияны ошолор больницага. Эмнеден операция болду? Тешигин жамады. Төртөндүн жамады. Ооба, төртөндүн. Анан бул балага уже самоста өзүнчө дем алганды уже акырындык менен көндүрүштү да. Болгону 35 жаштагы Зумраттын тарткан түйшүгү көп. Бирок баарынан мени анын балдарына жана жашоого болгон сүйүүсү күчтүү экени кубандырды. Жолдошу ооруйт, анын үстүнө ал каттаныбайт. 4 баланы өз мойнуна көтөрүп, Нурдинди аяктыруунун амалын издеп жатат. Ал күн сайын кыйынчылыктарды жеңүүнүн аракетинде. Бул баламы негизи ошол көйгөйүбүз ошол операцияга барыш керек. Бул балам ушул күнгө чейин чочосу менен сие албайт, жан башы менен сиет. Анан балам дагы аябай уялып ушул кыйналып жүрөт. Анан биздин ошол операцияны өздөрү көтөргөн менен американецтер ошол жакта Огайо деген штатта грант бөлүнүп берет экен. Ошол нерсе менен бизге бекер операция чыгып атат. Бул операцияны да көтөрүп бересиз, э? Ооба. Биз очередь бар экен, ошол очередтен жылдырып атат да. Анан экинчиден болсо биз бир гана жол кире тагышыбыз керек. Ошол жол киренин жанында биз пока могул операция бүткүчөктү биз жашап турганга бир аз акча керек. Ошол көйгөй да биздикечи. Анан таба албай атасыңар азыр? Азыр жок бизде, ошол жок байланыштуу биз дагы ар кайсы жактан спонсор издеп жүрөбүз. Ошол анан ар кимге кайрылып келебиз, ошо жардам бере аласыздарбы деп өзүбүздүн колубузда жокко байланыштуу ар кимден жардам сурап жатабыз. Рахмат жана ошо американецтер жолугуп калып, ошолор операция кылып келип берди. Анан эми экинчи операция ошол эме болот. Экинчиси ошол чочогу менен эле сие албай атканы эле. Анан балдардан деле тартынат. Эми келечекте дагы чоңойсо айтат да. Окуйм десе. Неме деп. Сен кыздай болуп жеткенсиң деп тиги неметет. Баламды ошонусун каалагым келбейт. Тыштап салай, өлүп калай деп тыштай албайм балдарым. Сизде ошондой ой кетеби? Ошондой оюм кеткен, бирок балдарымды кыя албайм. Балдарымды жакшы көрөм. Ошол бала кезимде ар кимдин колунда чоңойтуп, коюнга тартчумун. Акча бербей коюшат. 50 сом, 20 сом берип коет айлыгың ушул деп. Анан бербейсизби айкелесин. Камчы менен чаап, сабакка көтөрүп эле калды байлар. Балалык баяу сезими мененби? Айтор Нурдин өз кемчилигин деле сезбейт, курсагы тойгонуна куштар. Мен менен маектешип олтуруп, көптөгөн кыялдары менен бөлүштү. Өспүрүм, мен дагы сенин кыялдарыңдын аткарылышына тилектештерденмин жана бардыгы жакшы болоруна сени ишендиргим келет. Сен чоңоюп келатасың, 6-га чыктың, А келечекте ким болгуң келип атат? Мында ойлонуп атасыңбы азырдан? Ооба. Доктор болгум келет. Анан машинандагы болгум келет. Анам болсо эме болгум келет. Жак. Эме алма саткыч болгум келет. Мамама, атама,
жатамдашканды жакшы көрөм. Үйдү жыйнаганды жакшы көрөм. Окугуң келеби? Ооба. Эмне кылганды билесиң? Ырдаганды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Ырдап берчи кана. Менин да сүйүң ушундай, тактырдын баккыс кетирбечи. Менин да сүйүң ушундай, тактырдын баккыс кетирбечи. Менин негизги максатым ушул баламдын ден соолугу оңолуп кетсе мага, эркек бала болгондуктан баламдын келечеги түз болуп, балам ден соолугу оңолуп, кийин эч нерседен жер карабай, үй албай, эл катары ушу балам башын көтөрүп жүрсө дейт элем да. Анткени бул дүйнөдө эң эле байлыгың бала экен. Анан бала үчүн баарына даярсың да. Ушу балам кийин ушу мага эмнеге эметкен жоксуңар деген сөзү болбосо экен деп, ошон үчүн пока азыр ушундай кезде аракет кылып эметебиз да. Жакшы адамдар бар үчүн дүйнө сакталып турганына дагы бир жолу ынандым. Нарын шаарынын кичинекей тургунунун тагдырына Human Apple International эл аралык кайрымдуулук коому кайдыгер эмес экенин билдиришти. Коомдун Кыргызстандагы филиалынын директору Али Аюп Нарын шаарына барып, үй бүлө менен жеринен таанышып, жардам берүүгө даяр экенин айтты. Здравствуйте. Салам алейкум. Проходите. С рождения он не мог писать. Он вот тогда писал с заднего канала, а вот как ему надо, он не писал. И сейчас в данный момент нам предлагают бесплатную операцию в штате Огайо, город Цинциннати. Только нам сказали, что мы должны найти денег на проезд и вот деньги до окончания, на проживание до окончания операции. А как так у нас таких денег нету, приходим, обращаемся к вам, если сможете, помогите, пожалуйста. Хотели, чтобы им оказать помощь, потому что, как сказала мать ребенка, что у них нет средств на транспорт и на проживание там. Биз бул үй бүлөгө жардам берели деп чечтик. Анткени бул кичинекей бала жашоого татыктуу жана жашашы керек. Чет мамлекетке операция кылдырганга демөөрчү табышыптыр, бирок жол кирелери жана жашаганга акчасы жок болуп жатыптыр. Биздин Human Apple International эл аралык кайрымдуулук коому барып келгенде жол кире жана бала айыгып кеткенге чейинки жашаганга каражат таап берели деп чечтик. Эгер операцияны демөөрчүлөр кечеңдетип жатса, же көйгөй чыгып калса, баланы биздин уюм операция кылдыртканга даяр. Мен бул үй бүлөгө үй салып берүү демилгесин көтөргүм келет. Бириккен Араб Эмиратындагы уюмдун демөөрчүлөрүнө үй бүлө тууралуу айтам. Демөөрчү табылып калса, үй дагы салып беребиз. Строить дом или квартиру. Human Apple International кайрымдуулук коому жол кире жана жашаганга каражат маселесин чечип берди. Эми Зумурат жана анын уулу чет мамлекеттен операцияга чакырууну гана күтүп жатат. Бул менин жашоомдогу эң бактылуу күндөрдүн бири. Дүйнө жүзүндө балдарды бактылуу кылган адамзат демилгелери көп болсун. Бул менин кыялым.